Экономиканын реалдуу өнүгүшү жана жемкордукту жок кылуу жаштардын колунда экендигин Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков Балыкчы шаарынын жаштары менен жолугушуусунда белгиледи. 3 күндүк семинар Эмгек партиясынын жаштар канаты тарабынан уюштурулуп, Балыкчы шаарында өттү. Семинардын катышуучуларына сертификат менен дипломду партиянын лидери Аскар Салымбеков тапшырды. Аскар Маткабылович жаштарга партиянын программасы туурасында кыскача айтып өтүп, өлкөнүн келечеги жаштарга, алардын эмгекке болгон мамилесине байланыштуу экендигине токтолду. Коррупциянын жанагындай күчөп атканын дагы көрүп атасыңар. Мен дайыма айтып жүрөм, коррупция экономикасы начар жерде күчөгөндөн күчөйө берет. Аны жеңе албайбыз экономиканы оңдоо боюнча. Аны баягы чабактар менен күрөшүрүү болуп атат. Мугалимдердин, милициялардын, доктурлардын айлыктарын өзүңөр көрүп атасыңар. 5000, 4000, 6000, 7000 сом менен азыр үй бүлөнү багыш болбойт да, жок кандай. Баягы элиталарды алмаштырып, мамлекеттик башкарууга бир жаңа адамдар, жаштар, билимдүү, интеллектуалдуу, баягы көрөңгөсү терең бир балдар, улан кыздарды табалы деген ой максат менен келет. Айтат го адамдарга 3 нерсе керек деп. Каалайт да 3 нерсени. Бийлик, байлык, анан билим. Ушул 3 нерсенин экөөсү ар дайым түгөн турат экен. Берген сайын. Акча берсең, акчаң азаят. Бирөөгө берсең. Бийликти башка менен бөлүшсөң, бийлигиң азаят, полномочияңды өткөрүп берсең. Бир гана нерсе бар экен, берген сайын көбөйө турган. Бул билим. Эмгек партиясы буга чейин дагы көп эмгектерди кылып, ушул негизи эле жакшы жашоонун ийгилиги эмгектин артында деп ойлойм. Бул партияга келгенине абдан кубанычтамын. Сабактарына катышып, өзүмө көп пайда алдым дейм. Өзүм эле эмес, чек ушакта катышкандардын баары жакшы пайдаларды алды. Аскар Салымбековду жаштар тегеректеп дагы көпкө чейин кое беришкен жок. Ошол себептен ал кийинки жай мезгилине белгиленген кезектеги семинарларга өзү милдеттүү түрдө катыша турганын убада кылды.